Рысбек Жантаевич, айтсаңыз, айланма жолдун канча километри бүттү, дагы канча километр жасалыш керек? Биздин мамлекетибиздин каражатынын канчасы жана ушундай эле сырттан келе турган акча каражаты канча керектелет дагы? Жалпы жана мен айтып кеткендей, 440 километрдин бир жерден бизде балыкчы корумду участкасы боюнча республикалык бюджеттен жасалып атат. Жана балыкчы Чолпон ата корумду 104 километр. Бул жерден акча бюджеттен 124 миллион доллар баасы. Быйылкы жылы негизинен Чолпон атанын ичиндеги 3 километр жолдон башкасы бүткөрүлөт жолдун. Бул республикалык бюджеттен жасалып атат. Андан сырткары балыкчы Барскон Каракол жолунун 141 километри дагы бюджеттин эсебинен жана ата мекендик жол куруучулар тарабынан жасалып атат. Бул жолдун негизги бүтүү мөөнөтү 2025 жыл. Ал эми жана мен айтып кеткен балыкчы корумду жолунун уландысы Корумду Балбай жолу, узундугу 30 километр жол. Бул жерде Корумду Балбай жолу 1 апрелден баштап курулушу башталды. Узундугу 80 километр. Долбоордун баасы 113 миллион доллар болуп эсептелинет. Андан кийинки участкасы жана айтып кеткен азыркы мезгилде айтылып аткан Балбай Батыр Каракол бөлүгү бул 30 километр. Ал эми андан башка жана Барскон Каракол 75 километр калат. Бул боюнча биз Азия өнүктүрүү банкы менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бул сүйлөшүүлөргө быйылкы жылы кол коюлат. Ошол эгерде алга кол коюла турган болсо, жалпы Ысык көл айланма жолунун бардык бөлүктөрүндө жумуш башталышы керек. Ошондо Рысбек Жантаевич, 75 километр жол калыптыр, акча каражаты табылбаган. Калганда бардыгынын акча каражаттары бар экен да. 75 миллион акча каражаты деле сүйлөшүүлөр принципе бүтүп калды. Биз ошо келишимге кол кое турганга гана калдык да. Быйылкы жылдын ичинде кол коюлуш керек. Ошондо демек бардыгы бүтөт ошондо. Ошондо айланма жолдун бардыгынын каражаты чечилет. Анда айтсаңыз, бул международный проекттер боюнча сырттан келген жол салуучулар менен биздин жол салуучулардын айырмасы кандай болуп атат азыр? Акча каражатында и сапатында. Сапатында азыр эми биздин жол куруучулардан чоң проекттерден ушул Ысык көл айланма жолун ала турган болсок, балыкчы Барскон Каракол жолун жасап атышат. Биздин ал эми сапатта болгондо биздин жол куруучуларга дагы, эл аралык жол куруучуларга дагы баягы сапат боюнча талап бирдей. Талап бирдей. Бирок жасалып атканы окшош эмес, туурабы? Жасалып атканы эми жасалып атканы бирдей эле, анткени ал жерде да надзорлор иштеп атат да. Негизинен эми балыкчы Барскон Каракол жолу боюнча суроолор болгон. Биз Жантаевич, сиз да бир суроого жооп бербедиңиз. Биздин өзүбүздүн ата мекенчи куруучуларыбыздын куруп аткан баасы канча? Анан жана международный проекттен келип, мына бүгүнкү каралып аткан акча каражаттардын 1 километрине канча айырмасы экөөнүн? Же бирдейби баасы? Негизинен эми бул баа долбоордун негизинде аныкталат. Долбоорлу мекемелер иштеп чыгат, ошол жердеги сметанын негизинде аныкталат. Анда Минтранс өзү ушул айланма жолдон канча километрин өзү жасап атат? Азыркы мезгилде балыкчы Барскон Каракол жолун мурун 2 подряд компания алган. Кыргыз жол курулуш жана Арекстрой компаниялары. Ошол Арекстрой убактысынан кечиктиргендигине байланыштуу келишим бузулуп, ошол 30 километрин азыр транспорт министринин алдында Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасын алдык. Ошол министрликтин алдындагы ишкана салып атат. 30 километр. Баштадыңыздар, туурабы? Баштадык быйыл. Ошол биздин жумуш иштеп аткан ошол Минтранстын кызматкерлерине акча каражат, байлык каражаттары канча сом төлөнөт? Бул жасалган жолчуларга жасап атышат го, 30 километр жасап аткан. Жасап атат. Ал негизи заказчик болуп жол чарба департаменти эсепленет. Ал жасалган жолдун көлөмүнө жараша жана процентовка өткөрөт, ошол экиге жараша төлөнүп берилет.
Мен эми анда бул суроону берген себебим Минтрансда иштеп аткан жолчулардын айлык акча каражаттары аз да туурабы? Эми салыштырмалуу аз. Аз. Ошон үчүн жакшы сапаттуу жол жасабай атканын бирден бир себеби ошол жерде да. Рысбек Жантаевич, Ошол сиз себептен макулсузбу ошого? Эгерде акча каражатын, айлыгын жетиштүү кылып, ушу жолчуларыбызга төлөй турган болсок, анда биздин жолубузду сапатын жакшы кылып, алар дагы иштемек да, курмак да. булга чейин биздин негизинен жол тармак мекемелерибиздин 1,5 миң транспорт жол тейлөө машиналары бар болсо, анын 500-ü жарык салды болчу. Азыр өзүңүз жакшы билесиз, былтыр 297 даана техника алдык, быйыл 453 техника алгантабыз. Биз техникалык базабызды жакшыртсак, жана сиз айткандай чоң долбоорлорду өзүбүз жасай баштай турган болсок, биздин жумушчулардын айлыгы салыштырмалуу көтөрүлөт. Ошондон көбүрөөк акча таап, андан ары өнүгүүсүнө шарт түзүлөт. Буга чейин техникалык базасы начар болгондуктан, жана айткандай башка компаниялар жасап келген. Быйылдан баштап биз чоң жолдорду өзүбүз салганга пландаштырып атабыз. Жакшы. Айлык акча каражат, айлык майналарын сөзсүз түрдө келечекте караңыздар. Ошол сиздер алып аткан техникаларды эгерде акча майнасы жакшы болбосо, ал жерден билесиз да, уурдай турган солярка, күйүүчү майларын уурдашат. Анан жолдун сапатына жакшы көңүл бурушпайт, эптеп күн өткөнгө аракет кылышат. Ошон үчүн майнасын жакшылап кыла турган болсок, техника дагы өзүнүн убагында жакшы сапаты жакшы боюнча сакталат, жана сапаттуу жолдор жасалат да. Рысбек Жантаевич, Азбирт компаниясы, ишканасы Манайнат Жалал Абад жолун салып бүтүрдү да. Сапаты кандай жасалды? Азберт компаниясы жолду салып бүттү, бизге өткөрүп бере элек. Кээ бир жерлерде кемчиликтер бар, ошол себептүү биз убакыт мөөнөт бергенбиз. Ошол кемчиликтерди четтеткенден кийин жолду биз комиссия менен кабыл алабыз. Азырынча жол кабыл алына элек. Рысбек Жантаевич, аябай жолду эл дагы айтып атат, жакшы салды. Да, туура, кемчиликтер бар. Мына ошого окшогон компанияларга дагы эгерде иштетип алып калганга аракет кылыңыздар. Жолду аябай жакшы салышты. Башка салыштырмалуу, башка жактарга караганда жакшы. Анан ошол жолду жакшы сактап калуу үчүн Рысбек Жантаевич, Маданият жагына бир көчмө тараза, жана Жалал Абад жагына бир көчмө тараза кылбасак, ал жолду сактап калыш деле кыйын. Ошол сунушту сизге эске алып, ушуну тапшырма бериңиз.